кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Күжүрмөн программасы. Аны мен Таалай Мамбетов алып барам. Жаз жарыш, күз күрөш дегендей, мынакей жаз менен кошо жарышып дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенүү дагы кези келет. Ошондуктан бүгүн биз айыл чарба жаатындагы күнгөй теске темалардын баарын тең проблемаларды, андагы артыкчылыктар, кемчиликтер, кандай аракеттерден биз чабал болуп жатабыз, кайсы жагынан жакшыраак аракет кылганыбыз болот, агрардык жактан канткенде биз өнүгө алабыз деген темалардын ушул суроолордун негизинде жооп издеп маек курабыз. Ал эми студиябыздын коногу техника илимдеринин кандидаты, фермер Манас Саматов. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, кош көрдүк. Мынакей биз Кыргызстан өзү агрардык өлкө деп аталат да. Бардык жагынан Кудайым жакшы насип эткен экен. Суу десең суу бар, жер десең жер бар, 4 мезгил бар, бардык нерсе кенен да. Бирок ошого карабастан биз эмнегедир жарытарлык бир өзүбүзгө мүнөздүү болгон продукция даярдап чыга албай атабыз. Айыл чарба жаатында да эле. Керек болсо эт жаатында болобу, же болбосо жер жемишпи, мөмө жемишпи, кайсыл гана тармагын албай эле биз дүйнөлүк деңгээлдеги лидер өлкөлөргө чыгууга мүмкүнчүлүк бар негизинен. Бирок болбой атат. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Биз кайсы жерден жаза басып атабыз? Эми бул өтө татаал тема. Бирок биз айыл чарба өндүрүшү жөнүндө сөз кыла турган болсок, жалпы айылдарыбыздын тагдыры жөнүндө чогуу карашыбыз керек да. Мен бул жерде бир формуланы айтып кетем да. Эгерде биз айылдагы жашаган ар бир үй бүлөнүн туруктуу кирешеси боло тургандай бир өндүрүш формуласын тапмайынча, бизде мындай көйгөйлөрдүн тамыры үзүлбөйт. Анткени билесиздер, айылда жашап туруш үчүн ошо туруктуу киреше булагы болуш керек. Антпесек, мына натыйжасын көрүп атабыз. Ички миграция, сырткы миграция, алар менен байланышкан көйгөйлөр өтө курч даражага жетип калды. Эми ошону кантип ордуна келтирип, жөнгө салыш керек деген маселе болот. Айтып атабыз биз киреше булагы депчи. Киреше булагы бул айыл өндүрүшү. Анын структурасы кандай? Биздин географиялык ордубуз, айыл чарба өндүрүшүнө болгон философиялык көз карашыбыз дегендейчи. Тилекке каршы ушундай бир туруктуу көз караш, агрардык саясат жок болуп атат. Биздин артыкчылыгыбыз туура. Жерибиз аябай берешен жер. Бирок жанакы формуласы жок. Бизде айыл чарба маданияты өтө төмөн экен. Дыйканчылыкта болсун, мал чарбасында болсун, багбанчылыкта болсун дегендейчи. Биз качан гана ошол айыл өндүрүшүнү жаңы тепкичке көтөрүп, жаңы технологияларга таянып, жаңы техникага таянып, жаңы илимге, билимге таянып иш тутпасак, биз артта калып кете беребиз. Алгачкы агрардык реформа аябай туура болгон. Жер менчик. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Көп сөз айтышат. Майда чарба болгондуктан биз өнүкпөй атабыз деп. Жок, себеби андай эмес. Бизде жаңы технологиялык, жаңы көз караш жок. Мына дейлик, бизге эң керектелүүчү азыктар, күндөлүк. Un, süt, et, soğumay, kum şeker degендей негизгилери. Ушул өндүрүмдөрдүн баарын биз колубуздан келет. Өз жерибизде өндүрсөк. Бул деген сөз айыл жериндеги жумуш болот эле. Бизде ошо айыл чарба өндүрүшү чабал болгондуктан биз азыр бүгүнкү күндө көпчүлүк өндүрүмдөрдү, продукцияларды сырттан импорт кылып келе жатабыз. Импорт басымдуулук кылып, бир четинен кымбат,
башка чет мамлекеттерден көзүн карап калып атабыз. Экинчи жактан айылда жумушсуздук алып келип атат. Ушул түйүндү чечиш керек. Демек биз азыр агрардык реформанын экинчи тепкичин башташыбыз керек. Муну аягына чыгарыш керек. Жерге болгон мамиленин өзүн, жерге болгон салыктын көлөмүн, жерди канткенде биз натыйжалуу пайдалана ала билебиз. Жерди ким иштетиш керек? Мен дароо эле айта кетейин, менин көз карашым боюнча биздин жерлерибиз ошо жерди иштете билген кишилердин колуна өтүш керек. Жер эркин түрдө сатылыш керек. Анткени бүгүнкү күндө кандай болуп атат, мисалы үчүн? Айрым жерлерде өтө эле аз жер үлүшүчү. Ал жер үлүшү менен, мисалы үчүн, үй бүлөнү багыш өтө кыйын. Ошондуктан биздикилер ошо чапанын желкесине илип, сыртка жумуш издеп кетип атат. Демек, алар кандайдыр бир сатса болот беле, же кандай дегендей маселе бар да. Экинчи жактан, ошол эле кичинекей жерден кала берсе ошо короодон дагы аябай жакшынакай киреше тапса боло турган жолун билиш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, көпчүлүк жерди ээлеп алган кишилер өздөрү иштетпейт. Колунда бар кишилердин аябай башка рентабелдүү бизнестери көп, жерге көңүл бурушпайт, ижарага беришет жердичи. Жерди ижарага алуунун кандай терс жактары бар? Жер өзүңдүкү болмоюнча, ал жерге болгон мамиленин көп терс жактары бар. Чет элден келгендер, жат кишилер ал жерге өтө өзүнүкүндөй мамиле жасабайт. Ошондуктан жерлерибиздин жанакы уулануусу, асылдуулугунун улам жыл сайын төмөндөп барышы, от басып кеткендиги себептери ушулар. Эми экинчи жактан бизде бар алдыңкы чарбалар, ошол илимий техникалык прогресске таянып, жаңы технологияга таянып, жаңы техникалар жардамы менен аябай ийгиликтүү чарба жүргүзгөн мисалдар толтура. Демек, биз бул ошо жетишкендиктерди жалпы элдик жайылтып дегендей, ошо айылда ар бир үй бүлөнүн киреше таба тургандай жол көрсөтүп жетектеген киши керек болуп атат. Бизге аябай терең, чечкиндүү, маанилүү реформалар керек болуп атат. Мына кече жакынга чейин эле, мисалы үчүн, Айыл чарба министрлиги таркап кеткен болчу. Канаты жок, куйругу жок дегендейчи. Мына эми азыр бир чети жакшы болду. Президенттин жарлыгы менен айыл чарба өндүрүшүнүн жалпы реформалоо жөнүндө жарлыгы чыкты. Саясий эрк бар, жол ачылды. Бирок буну ошо иш билгилик менен, иштин көзүн билген кишилер, реформа жасай турган кишилер барбы жокпу, ушул маселе кабыргасынан турат бүгүнкү күндөчү. Анткени мына көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө импорт менен экспорттун балансы кандай? Биздин ордубуз кандай? Биз өзүбүз өндүрө турган товарларды, ошо айыл чарба продукцияларын өзүбүз өндүрө турган кылып, ошого жараша саясат жүргүзүшүбүз керек болуп атат. Анткени фермерлердин кызыкчылыктары биринчи орунда туруш керек. Бул жерде фермер менен ички керектөөчүлөрдүн дагы ортосундагы кызыкчылыктардын дагы балансы болуш керек. Биз шаарда отуруп алып туруп, дасторконго мага бекер окот алып келип бер деген позициянын өзү дагы туура эмес. Тескерисинче, балким ошол фермерлердин өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияларын сатып алып, аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек дегендейчи. Менин көз карашым боюнча бүгүнкү негизги кемчиликтин мааниси ошо биз алгачкы сырьёну, ошо айыл чарба продукцияларын сапаттуу өндүрө албай келе жатабыз. Ошондуктан экспорт маселеси дагы чатак. Эгер сиздин колуңузда эл аралык талаптарга, стандарттарга жооп бере турган продукция жок болсо, эч ким сырттан келип албайт аны. Бирок анан кийин экспорт бул эме эмес, негизги маселе эмес. Мен
радио угуучулардын көңүлүн буруп кетким келет ушуга. Эң негизги, эң жакшы кардар бул ички базар, ички кардар. Биз элден мурда өзүбүздү ойлошубуз керек. Бизде ушул продукциянын түрү жетиштүүбү эмеспи дегендейчи. Анан кийин бул жерде эч кандай проблема жок. Чек арадан чыгарыш, экспорт жасаштын да өзүнчө машакаты көп да. Ички базар. Ооба. Жана айтып атпайсыз, мисалы, саясат бул реформа кылып, анан кийин айыл чарба саясатын жүргүзүш керек депчи. Ошондо айыл чарба саясатын өкмөт тактап айтканда айыл чарба министрлиги жүргүзүш керекпи, же биз, мисалы, жарандык активисттер өзү дагы, балким дыйкандар өзү дагы ушул саясатты жүргүзүш керекпи? Анан кийин кандай жол менен, кантип жүргүзүш керек? Мисал менен айтсаңыз. Мындай да, мен көптөн бери айтып келе жатам. Өкмөт менен фермерлердин, дыйкандардын ортосундагы мамиленин формуласы жок. Өкмөт кандай таасир беришти билбей келе жатат. Анткени өкмөттүн өзүндө ошол реформатор, новатор жетекчилердин өзү жок болуп атат. Бул бир чети барып туруп жана кадр маселесине такалат. Экинчиден бул аябай оор болгондуктан кандайдыр бир жөнгө салыш өтө кыйын болуп атат. Мен кече жакында эле ушундай көз карашты билдирдим эле. Айыл чарба министрлигин, ошо айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги кылып түзүш керек. Өтө бир чоң монстрду түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр бул тире министр болуш керек деген көз карашты айттым эле. Азыр ошол бир чети кандайдыр бир ишке ашты. Министрликке бүт бардыгы канат куйруктары кайра келди. Суу чарбасы, токой чарбасы дегендейчи, бардыгы келди. Ветеринардык кызмат дегендейчи. Бирок ошонун бардыгын бири-бирине шайкеш келе тургандай кылып туруп, жалпы концепцияны иштеп чыккан күчтүү адистердин командасы керек болуп атат бул жердечи. Идея жок болуп атат. Эгер идеяңыз болбосо, эгерде сиз жасап аткан ишиңиздин натыйжасын көрө билбесеңиз, мындай программа иштебейт. Мындай программаны иштеп чыгыш үчүн аябай терең билими бар, тажрыйбасы бар, көз карашы түз, профессионал адистер келиш керек. Билесиз, ар бир проекттин бир үч киши катышат да, менеджер, администратор, анан кийин адис дегендейчи. Бүгүнкү күндө бизде ошол заманбап өндүрүштүн маани маңызын түшүнө билген, аны мисалы үчүн дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды биздин кыргызга трансформация жасай билген кыска жол менен ушундай кишилер өтө айыл чарба тармагы ушундай кишилерге муктаж болуп турат. Анан айттым го, бир чети жакшы болду. Бүтүндөй бир айыл чарбасын реформалашка жол ачылды президенттин жарлыгы боюнчачы. Экинчи жактан аймактарды өнүктүрүү деп жергиликтүү бийлик менен дагы кандайдыр бир үзөңгүлөш иштегенге да мүмкүнчүлүк ачылды. Антпесе министрлик өзүнчө, фермерлер өзүнчө жашап калган болчу. Жергиликтүү бийлик менен болгондо кандайдыр бир мамиле дагы кандайдыр бир бүдөмөк болчу дегендейчи. Формалдуу түрдө өкүлдөрү болгон менен айыл чарба министрлигинин аларда эч кандай укук жок болчу. Демек азыркы күндөчү мына ушул айыл чарба жаатындагы бир саясаттын жоктугунан же болбосо министрлик менен өкмөт менен дыйкандардын ортосундагы байланыштын жоктугунан дагы жакшы өнүк албай жатабыз деген нерсени айткыңыз келип атат, туура? Ооба. Мисалы, ошол эле ФПСтин жерлери деп келебиз 25%. Жыл сайын аукцион аркылуу ижарага берилет. Бирок ушунчалык коррупциялашып кеткен десек болот. Натыйжасында баягы 25%-тын жердин пайдалануу дагы өтө натыйжасыз болуп атат. Экинчи жактан айыл жерлеринде эч кандай өндүрүш жок. Менин буга болгон көз карашым мындай эле. Ошол ФПСтин жерлерин айрыкча өтө мындай бир айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жараксыз болуп тургандай даражадагы жерлерди
жанакы Түркиядагыдай кылып жанакы өндүрүш зоналарын уюштурса болот эле. Ар бир айыл өкмөтү өзүнүн территориясында ошондой жерди тандап, ал жерге жол салып, электр алып барып, тартып дегендей. Мисалы үчүн ошо жергиликтүү ишкерлерге берсе болот эле, иш адамдарыначы. Мына 1 гектар жер, мына суу, мына жол, каалагандай фабрика салсын. Эмне үчүн биздин тигүүчү цехтерибиз бүт бардыгы тең Бишкектин же Оштун подвалында жайгашыш керек. Туурабы? Эмне үчүн ошол эле айылда, мисалы үчүн ошол эле өндүрүлгөн продукцияны кайра иштете турган ишканалар эмне үчүн Бишкектин ортосунда болуш керек? Же болбосо Бишкек менен Оштун айланасында болуш керек? Эмне үчүн айылдарда болбош керек? Өндүрүштүн өзүн айыл тарапка бурганыбыз жакшы. Өндүрүш бар жерде жумуш болот, мындай рызкы болот дегендейчи. Үчүнчү бир дагы жагы бар да. Бул мисалы үчүн жерлердин өзүн биздеги 1.200.000 гектар жерди канчалык натыйжалуу пайдаланып атабыз биз? Кандай өсүмдүктөрдү айдап атабыз? Ошолордун рентабелдүүлүгү кандай? Бул маселеге да көңүл буруш керек. Акыркы жылдарда багбанчылык жөнүндө көп сөз болуп атат. Себеп мен бул маселенин демилгечилеринин биримин. Багбанчылыктын рентабелдүүлүгү өтө жогору. Техникалык өсүмдүктөргө салыштыра келгенде дагы 10 эсе жогору. Экинчи жактан биз салкын өлкө эсептелебиз, тоолуу өлкө эсептелебиз. Мөмө жемиштин көпчүлүгү салкын абаны жакшы көрөт. Эгерде биз багбанчылыкты өнүктүрө билсек, кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу кандайдыр атаандаштыкка туруштук бере тургандай, алардыкынан салыштырмалуу сапаттуу мөмө жемиш жетиштире турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул потенциалды биз аябай кылдаттык менен пайдаланып туруп, өзүбүздүн акыбалды оңоп кетсек болот. Бул бир чети. Экинчи чети. Технологиялык жаңылыктар бизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат. Ошол эле тамчы суга системасы. Ошол эле жамгыр суга системасынын жаңы түрлөрү. Ошол эле жер асты суга системасы. Жаңы технологиялар бар. Бирок ал технология эмне берет бизге? Мисалы үчүн бизде тоо тектеп кеткен, мындай өйдө төмөн болгон жерлерибиз толтура. Ошол жерлерге бак аябай сонун болот. Үчүнчү тарабы карап көрсөңүз, бизде жайыт өтө кенен. Бирок жайыт маселесине келгенде биринчи эле азы көзгө көрүнгөн нерсе малдын саны көп болуп, баягы жайлоодун аянты менен малдын саны бири-бирине шайкеш келе турган нормадан алдакачан өтүп кеткен. Жайлоолорубуз деградация болуп атат. Жайлоолордун айрым жерлерин биз ошол эле канчалык алыс болбосун, башка болбосун, буга дагы бак тиксек болот эле дегендейчи. Жалаң эле интенсив метод эмес, экстенсив методду дагы биз пайдаланышыбыз керек. Экстенсив метод дегени бул өндүрүштүн көлөмүн кеңейтүү, аянтын кеңейтүү жолу менен деген өнүктүрүү деген усул бар эскиден. Интенсив бул аз жерден көп киреше алууга багытталган. Биз айтып атпайбызбы, интенсив багбанчылык депчи. Ошо биздин бүгүнкү эски бактарыбыз дээрлик баардыгы тең биологиялык өмүрү бүттү деп айтсак болот. Бизде толтура. Бишкектин айланасынан четке чыгып сарасеп салсаңыз, эски бактар турат. Мөмө бербейт, бирок жер ээлеп турат. Отундан башкага жарабайт. Андан сырткары бизде тал терек, мына Ысыккөлгө барсаңыз жол бойлоп турган узун бойлуу мурза теректерди көрөсүз. Алар отунга да жарабайт. Көркү да жок. Айтам го, бул жерде комплекстүү бир көз караштарды элге кенен жайылтып, элди алга жетелеш керек болот. Мисалы, азыр ала турган болсок, сырттан дагы көп мал чарбачылыгын алабызбы, көчөттөрдөн алабызбы, эмне болбосун сырттан көп келип атат да. Андан кийин
Алардын арасында ошол сиз өзүңүз сизге жакыныраак тема бул багыбанчылык болуп атат. Ар кандай өлкөлөрдөн сапаттуусу дагы сапатсыз дагы бир канча көчөттөр келип, анан кийин дыйкандардын жүрөгүн оорутуп, балким билбестик болуп атат. Балким бул күнүмдүк кара курсактын камын көргөндүктөн акча табайын дегендердин шулуундугунан улам болуп атабы, же болбосо айыл чарба министрлигинин көзөмөлдөй албай жаткандыгынан болуп атабы. Айтор эмнеси болсо дагы сапатсыз көчөттөрдүн улам өспөй калган, же болбосо бир канча жыл түшүм бербей калган, же такыр эле түшүм бербеген дагы көчөттөрдү тигип калган учурлар болуп атат. Анан биз канткенде ушул сапаттуу көчөттөрдү тандап ала алабыз, же кантип мындай сапатсыз көчөттөрдүн булагын тыйып бир гана сапаттуу жак менен иштеп кете алабыз. Бул жерде элге туура маалымат жеткирүү негизги ролду ойнойт. Азыркы кырдаал белгилүү, тилекке каршы айыл чарба министрлиги тарабынан ушул маалыматты ачыктоо жагы кандайдыр бир караңгы болуп атат. Кырдаалды үйрөнүп туруп, акты ак, көктү көк дегендей маалыматты расмий түрдө таркатып элге айттым го, баягы элди жетелеш керек. Ошого келип такалат. Ал эми мен мисалы үчүн катардагы фермер катары кандайдыр бир маалымат берип, бул ак, бул кара, бул сары деп айтканга бул мүмкүн эмес. Бул туура эмес болуп калат. Мындай кеп кеңешиңиз деген. Кеп кеңешибиз кандай? Бак дегем деген киши. Биз мисалы үчүн мен өзүм лично кантип иштеймин. Биз бак дегем деген кишилерди биз бир жыл мурдун бир жыл даярдайбыз. Ошо бак дегем деген киши бак дегүүгө өзү даяр болуш керек. Себеби бул интеллектуалдык бизнес, бул багбанчылыкчы. Жерин даярдаганды билиш керек. Анан кийин бул көчөттүгү жалпы жумуштун бир 10% түзөт. 10% түзөт. Ошого биз иштешкен кишилер менен өздөрүн ар бир киши менен мындай жекече иштеп, даярдап, анан кийин бак тигип беребиз. Аябай көйгөйлөр көп. Бизде 7 жыл, 8 жыл, 12 жылдын ичинде мөмөгө байлагандар көп. Мисалы үчүн биз базар курганда бир бакты көрдүк. Сырттан келген инвестор 9 гектар жерге кокон гиляс айдаган экен. Адаштым, 6 гектар жерге. 9 жыл болуптур, 2 тонна түшүм алыптыр. Бул деген сөз түшүм жок деген сөз. Бул биз айттык себептерин. Эски бак, мындай чаңдатуучусу жок тигилген. Кароосу бутоолору жакшы, бирок бактын арасын чөп басып кеткен. Пулук менен айдаганда тамырларына козгоп, ал жерден көчөттөр, мындай тамырларынын жаңы көчөттөр чыгып кеткен да. Эң жөнөкөй каталар кетирилген. Бул жалпы багбанчылыкка таандык, ошо гиляс өстүргөндөргөчү. Ал эми жалпы түшүмдүүлүгү болсо бүгүнкү күндө мисалы үчүн 6, балким 7 тоннага жетет, эң чекке жеткени. Жаңы бактарды тиксе, мисалы үчүн 1 гектарынан 15-20 тоннадан түшүм алса болот. Интенсив багбанчылыктын көчөттөрүн пайдаланса. Биз азыр мисалы Кыргызстан шартын ала турган болсок, кайсыл түрлөрүн эккенибиз ыңгайлуу? Карлик, полукарлик деп айтылып жүрбөйбү азыр мисалычы? Семеренко жана башка. Мындай, мен бул түшүнүктөрдү бир белгилүү тартипке келтиришке аракет кылдым. Дарактарды, мөмөлүү дарактарды 3 группага бөлсө болот да. Биринчиси бийик бойлуу дарактар, мөмөлүү дарактар. Булар эски бактардын баары ушуга кирет. Эми бийик бойлуу дарактардын заманы өттү бүтүн дүйнөдө. Америкалык окумуштуулар көп болду. Сунуштаганына интенсивдүү багбанчылыктын көчөттөрүн иштеп чыгышкан. Булар 2 группага бөлүнөт. Орто бойлуу, жапыз бойлуу. Бийик бойлуу, орто бойлуу, жапыз бойлуу. 3 группага бөлүндү. Эми баягы орто бойлуу дегенибиз мана полукарлик. Жапыз бойлуу дегенибиз карлик. Карлик технологиясы бизге өтө оор сиңет, анткени карлик бак тигиш үчүн алгачкы капиталдын көлөмү аябай көп талап кылынат.
Misal üçün deylik 1 gektar жерге 3000 4000 alma көчөтүн тикиш керек карликтичи. Демек көчөттүн баасы эле өзү бир топ болуп калат. Андан сырткары жабыз бойлуу көчөттөр өздөрүн тута албайт, тамыры кичикей болот. Аны кармап турчу шпаллер орнотуш керек, зым тартыш керек же бамбук байлаш керек дегендейчи. Жалпы алгачкы чыгымдын эсептеп келе турган болсок, 35 000, 50 000 долларга чейин жетиши мүмкүн 1 гектарга бак тигиш үчүн. Демек бул реалдуу эмес биз үчүнчү. Ошон үчүн кур эле кыялданган менен туура эмес. Бизге элге бюджеттик технологиялык вариант керек. Biz men көп кыдырдым. Bütün dünyanı, Amerika, Европанын бүт мамлекеттери, Түркия бизге ылайыктуусу ошо полукарлик, орто бойлуу көчөттөр. Кыргызстан шартына ыңгайлуу. Кыргыздын шартына ыңгайлуу орто бойлуу көчөттөр. Көчөттөрдүн баасы боюнча дагы тамчы суат системасын орнотуу жагынан дагы бул кандайдыр бир реалдуу цифраларга алкагында бак тиксе болот. Бак тигүүдө мен айтам го, биринчиси 3 элементи бар да негизгиси. Сапаттуу көчөт, сапаттуу тамчы суат системасы, анан иш биргелик менен кароо. Бак өз аты менен өзүн бакты бакпасаң түшүн бербейт. Анан кийин бул багбанчылыкка болгон көз карашыбызды биз түп тамырынан бери өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Бак деген сөз бул кандайдыр бир дәрежеде бул фабрика. Жашыл фабрика, ишкана. Биз үй бүлөнүн башта жанакы баштабадык беле биз үй бүлөнүн киреше булагын ушу үй бүлөгө киреше алып келе турган фабрика. Фабрика. Демек биз ошол корообузда 50 соток жерибиз барбы, же үлүшкө тийген 1 гектар жерибиз барбы, же 3 гектар жерибиз барбы, ушуну кантип жашыл фабрикага айландырышты аябай жакшы ойлонушубуз керек. Мен жөнөкөйлөштүрүп айтат элем, эгер 1 гектар жериңизде жерде мөмөлүү жакшынакай багыңыз болсо, ханга салам бербей жашасаңыз болот. Көчүп кетиштин кереги жок. Мындайча айтканда, жумуш издеп, Россиялап, Казакстандап же башка өлкөлөргө дегендейчи. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бүгүнкү күнгө азыр ошол түшүнүү кандайдыр элге жетти азыр. Жетти. Мына быйыл эле маган Америкадан, өзүбүздүн жаштардан 2 жигит инвестор болуп өздөрүнө бак тийип атат. Кореядан да 2 жигит. Мына бирөөсү азыр келди. Өзү 2 гектар жерге гилас бак тийип атат. Ар бирин өз колу менен жасап, мен аябай ыраазы болуп калдым. Сыртта мусапырчылык көргөн, эл көргөн, жер көргөн жигиттердин турмушка болгон мамилеси, мындай жалпы көз карашы, жалпы маданияты таптакыр башкача болот экен. Россияда жашаган бир жигит Баткенге шабдалы тийип атат. Өзү маган бактын проектин таптакыр багбанчылыкка тиешеси жок жигит бактын проектин жасап жөнөтүптүр. Мен аябай сүйүндүм. Демек бул жерде айтам го, биздин үмүтүбүз жаштарда. Сыртта иштеп жүргөн жаштар качандыр бир кайтып келишти ойлоп, келсе кандай өзүнө өзү жумуш. Азыр заман ошондой, ар ким өзүнө өзү жумуш ойлоп табыш керек дегендейчи. Ошо инвесторлор келе турган болсо, өзүбүздүн ички инвесторлор келе турган болсо, сырттан акча тапкан, эл көргөн, жер көргөн, илимдүү, билимдүү жаштар келсе, тажрыйбалуу. Мен ойлойм, бизде жанакы биз айткан 1 миллион 200 000 гектар жерге кошумча дагы 1 миллион жерди өздөштүрсө болот экен. Мына сизге экономикалык потенциал. Мына сизге айыл чарба экономиканын айыл чарба секторунун күчү. Биз таманыбызда астында жаткан ырыскыны терип жешти үйрөнүшүбүз керек. Жакшы. Айыл чарба өнүктүрүүгө банктар 15-16% кредит берилет деди эле өкмөт дейт. Мен банктарга кайрылдым. Бир банкта андай программа бар, бирок каражат жок деп, потребительский кредит бар деп 22-24% деп жатышат. Мен айтайын дегеним, ушинтип элди алдабай эле койсо дейт.
Бул мен evet туура суроо болду. Мен айтар элем. Өкмөт айыл тургундары кредитке муктаж болбогудай саясатты жүргүзүш керек. Бул фермер менен сүткорлуктун ортосунда эч кандай жылуу мамиле болушу мүмкүн эмес. Себеби айыл чарбасында рентабелдүүлүк төмөн. Ойлоп көрсөңүз, эгер рентабелдүүлүгүңүз 10% болсо, сиз 16%ден кредит алган болсоңуз, насыя алган болсоңуз, бул сиз күйүп кетесиз деген сөз. Кошумча 6 дагы кошулат, э? Мен таң калам. Бизде элдин өзүнүн колунда бар. Бүгүн бар. Бери дегенде көпчүлүк үй бүлөлөрдөн канча бир тууган болсо, жок дегенде бир эки тын чыкмасы бар. Россияда иштегени бар. Ар бир үй бүлөдөн иштеп аткандар бар. Россияда, Америкада, Түркияда деликчи. Эмне үчүн биз ошол потенциалды пайдаланбайбыз? Эмне үчүн биз ошолордон келген акчаны той тамаша кылып жок кылабыз? Дегенде аябай суроо көп. Биздин өзүбүзгө өзүбүз бере турган суроолор көп. Эл дагычы. Биз жалаң эле алма быш оозума түш деп өкмөттүн саясатын күтүп отуруштун өзү туура эмес. Экинчи жактан айыл чарбасын каржылоо программасы бар. 7, 8, азыр менимче 9 деген программага кол коюлду. Өкмөттүн бул каржылоо саясатынан таптакыр туура эмес. Bunu bir жөнгө келтириш керек. А жерде айтылат. Кадимкидей фермерлерге 10%, анан кандайдыр ал фермерлердин кайра иштетүүчү завод фабрикалары менен келишим болсо 8%, кайра иштетүү тармагына 6% деп туруп дифференциация жасаган. Туура эмес. Өкмөт ар бир айыл өндүрүшчүсүнө бирдей мамиле жасаш керек. Анан кийин эң көп бул фермерлер. Айыл чарба министрлиги айтып 430 000 фермер деп. Бирөөсү айтат 400 000 даны киши деп мындай фермер. Так билишпейт. Ошондуктан мен сунуштап келе жатат элем. Бизде үй бүлөлүк фермерлик чарба деген түшүнүктү кийирип, ошондой мыйзамды кабыл алыш керек. Бүтүн дүйнөдө ошондой. Фермерликтин өзүнүн маданияты, салты, рамкалары бар. Белгилүү. Бул жерде велосипедти ойлоп табыштын кереги жок. Башкалардын тажрыйбасын гана колдонуш. Башка өлкөлөрдүн, алдыңкы өлкөлөрдүн. Бизде деле бүгүнкү күндө өндүрүлгөн продукциянын 80%-ин ошол айыл үй бүлөлүк фермерлик чарбалар өндүрөт экен. Демек биздин көңүлүбүздүн борборунда ошол фермерлик чарба болуш керек. Жана 50 киши, 100 киши болсо, кайра иштетүүчү заводдордун ээлери ал 100 киши, 100 үй бүлө. А бул жакта 400 000 үй бүлө турат мисалы үчүн. Ооба. Фокусту башка жака бурушубуз керек. Айыл чарба саясатын туура жөнгө салуунун негизги мааниси да ушунда жатат. Бир суроо келиптир. Башкайыңда айыл өкмөтү дейт. Суроо эмне үчүн быйыл МАФтын жерлерин 1 жылга аукционго 10 октябрга чейин келишим түзүү боюнча министрлик сунуш берүүдө, элге нааразычылык жаратууда, президенттин указы чыкты бул боюнча дейт. Дагы калган бөлүгү менимче окулбай калды толук. Айттым го, жана учкай айтып өттүк. Аукцион аркылуу. Жанагы өкмөттү бизде колдонулуп келе жаткан жана тендер деген бар го. Тендер, аукцион бул деген сөз коррупциянын башаты деген болуп калды да, ачык айткандачы. Буну оңоп болбойт экен мунчу. Коррупциянын жолу хирургиялык жол. Мындай принциптердин бардыгын жөн эле жана аппендицит кесип жоготосуң го, ошондой кылып жоготпосо бул тазаланбайт. Таптакыр башка принципке өткөрүш керек. Айттым го. Эгерде биз айтып атабыз, айыл жерлеринде өндүрүштү күчөйтөлү деп. Эгерде сен кандайдыр фабрика жөнөкөй эле дейлик, мисалы үчүн ошо машина трактордук станция коёюн десең, ошого жериң болбосо сен каяка коесуң аны? Эмне үчүн айыл өкмөттөрү
ошондой жерлерди МТС курам тилейм, кайра иштетүүчү бир фабрика коет элем, бир тигүүчү цех курат элем, же болбосо айылдагы жаштардын үчүн бир менчик футбол стадионун курат элем дегендерге эмне үчүн бөлүп бербейт? Эмне үчүн басып жатып жыл сайын коррупциялашкан аукциондар аркылуу ушундай ишке барышат? Бул жалпы Кыргызга тиешелүү нерсе. Ошондуктан бул тармактагы ушундай күмөн санай турган жерлердин бардыгын кесип, тазалап, туура нокка буруш керек. Бул дагы реформалардын бир багыттарынын бири. Манас абанын WhatsApp номерин бере аласызбы? Мен Ысык көлдөн Кытай айылынан дейт. Багбанчылыкка абдан кызыгып жатам. Менин үйүмө келди эле. Огородуңду даярда деп айтты эле, мен даярдап койдум дейт. Бул байке менен сиз жолуккан экенсиз да демек. Мен бир жолу жолдон өтүп баратсам, бир жигиттер бак тигип атыптыр. Өтүп кетип кайра келдим мен. Себеби аларды көрдүм да, туура эмес тигип атканынчы. Жүрөк чыдабай кайра кайтып келдиңиз. Анан айттым, мен жолдон өткөн жолоочумун дедим. Билгеним айтып коеюн. Аткарбаш силердин ыктыярыңар деп жалттым эле. Аттар эсимде жок. Мен жашырын эмес, менин WhatsApp номерим 0707 111 747. 47. Мен жаштарга айтып атам. Биринчи өзүңүз даярда. Адам мындай психологиялык, ички өзүн түзөш керек да. Багбанчылыкка ыктагандар аябай көп атат. Мен ага сүйүнүп атам, бирок бул аябай берилип мамиле жасаш керек да. Жерди тазалаш керек, терең айдаш керек, борпон кылып айдаш керек. Айланасындагы тал терек, узун бойлуу дарактардын бардыгын жок кылыш керек. Көлөкө түшпөй турган кылып турупчу. Андан кийин тамчы суга системасын орнотуу үчүн кандайдыр бир көлмө жасаш керек. Суу булагы болуш керек. Бизге көп суроо беришет да, кайрак жерге тиксе болобу? Жок. Баары бир суу, эгер сууну аз талап кала турган мөмө дарактын түрүн тиксеңиз деле баары бир суу керек. Жерди таптаза кылып, кийин бак тиккенден кийин дагы бир да отоо чөптү чыгарбай таза кармасаңыз, ошондо бак сизге береке берет. Бизде ушундай беде тигип сээп койсок болбойбу, чеснок тигип алсак болбойбу депчи. Беде бактын биринчи душманы. Билесиз, беденин тамыры терең кетет, бактын тамырын чырмайт дегендейчи биринчи душманы. Аны мен кээде тамашалап айтам. Же торпок баккыла, же бак тиккиле депчи. Ошонун сыңарында кандайдыр бир жаңы эрежелерге баш ийбиз керек. Сабыр канаат кылыш керек. Ошо бак биздин көчөттөр, мисалы үчүн ошо орто бойлуу көчөттөр быйыл тиксеңиз эмки жылы түшүм берет. Чегилик, техникалык дейлик, мындай бир түшүм берет. Кийинки жылга барып коммерциялык түшүм бере баштайт. Ошо 2 жылга канаат кылыш керек. Анан кийин дагы бир көз караш бар. Аябай кеңири таркалган. Мен сактай турган жер курушум керек. Анан мен Новосибирскке апарып сатышым керек дегендейчи. Мен айтам, элден мурун көчөт тиккиле. Анан кийин багбан кишинин эмгегинин үзүрү, эгер сиздин багыңызга келип, фурасы менен акчасын төлөп алып кетсе, ошол сиздин эмгегиңиз. Аны ташып, сортировка кылып, Новосибирскке алып барып сатыш, бул өзүнчө чоң түйшүк. Бул башка кишинин наны. Башка кишинин нанына көз артпаш керек. Ушундай бизге дагы узун жолду басып өтүш керек. Мен ойлойм, мындай түшүнүү элдин арасында жылдан жылга жакшы болуп атат, жакшы багытта баратат, бирок жалаң элдин өзүнүн адашып, мүдүрүлүп, жыгылып, туруп баратабыз да. Эгерде жалпы мамлекеттик масштабта жакшынакай өтө таасирдүү координация болсо, биз мынчалык каталыктарды кетирбейт элек. Ассаламу алейкум. Биздин ноокатта алма бутоо боюнча практика өтүп турса жакшы болмо. Көпчүлүгү алма бутоону анчейин билишпейт. Алма бутоо боюнча специалисттер болсо жакшы болмок дейт. Бизде Медербек Жамбаев деген жаңгыз жигит бар экен. Манас университетин бүтүргөн. Түркияда Селжук университетинде докторант азыр. Биз бул жигит Ошто, Бишкекте окууларды өткөрдү. Ошол жалаң эле окууга келген кишилер менен чектелбес үчүн биз атайын ЛТР телевидениесине чоң рахмат айтып келет. Бул Бишкектин айланасындагы кеминге барып туруп, бак бутоону көрсөтүп,
элге жайылттык. Бирок бул маданият өтө оор. Бир эле кирип өздөштүрө ала турган оокат эмес экен. Бирок быйыл кандайдыр бир микро жарылуу болду деп айтсам болот. Бак бутоого үйрөнөлү деген жаштардын саны көбөйүп атат. Телевидение аркылуу берип атабыз, Facebook аркылуу таркатып атабыз, элге сиңсин депчи. Бул өтө татаал маселе. Ар бир көчөт өзүнчө бир адам сыяктуу да, мисалы үчүн. Биз канча миллиард адам болсо, ар бир дүйнөдө бири-бирине окшобойт. Көчөттөр да ошондой. Негизги теориялык негиздерин өздөштүрүп, бутоонун принциптерин билсе, билген чакта дагы ошо ар бир көчөт менен сүйлөшө билиш керек. Жаңы усулу, жанакы ийик кыргызча, веретено деген усулдар келип атат. Ошо жанакы мөмөлүү дарак тез карып кетпеш үчүн жаңы нерселерни ойлоп таап атышат. Эскиден бизде мындай бир чыны сыяктуу кылып бутайт элек, эми азыр жаңыча бутагыла деген сунуштар көп болуп атат. Муну да биз элге кеңири жайылтып келе жатабыз. Кыскасы, бул аябай тездик менен өнүгүп атат. Бирок баякы эл арасында бири-бири менен Facebook'тун жардамы менен, WhatsApp'тын жардамы менен, бирок жалпы координация жок болуп атат өлкөдөчү. Мисалы, буга чейин эми мындай багбанчылык тараптан эми гана сабатыбыз жоюлуп келатпайбы? Анан буга чейин өзүбүздүн билген билимибизге же болбосо көргөн укканыбызга жараша эле кылып келгенбиз да. Эгерде туура эмес бутай турган болсок, кандай таасирлерди тийгизиши мүмкүн? Туура эмес бутоо. Туура эмес бутасаңыз түшүнбөйт бүттү. Бул жерде сөз кыска эле. Түшүмдөн айрылабыз. Мен дегеним мындай да. Азыр эми мынчалык кызыгуу бар, эл түшүндү, бак тигип татыктуу жаңы жашоого өтсө болот экен деген маалымат жетти элге. Эми бул жерде кандай деп айтсам болот? Карантин кызматы, ошо Айыл министрлигинин жалпы эле мындай кандай деп десем болот, маалымат таркатуу бөлүмдөрү аябай натыйжалуу иштеш керек эле. Бүгүнкү мүмкүнчүлүк аябай кенен. Мына телевидение, радио, Facebook, WhatsApp'тар дегендейчи. Но миң кошчуга бир башчы дегендей, ар эле координатор керек. Айыл министрлигинде багбанчылыкты жакшы билген кишилер болуш керек, өкмөттө болуш керек. Адан кийин бизде жерге болгон мамиленин өзгөртүш керек. Мына дагы бир көз караш айта кетейин. Жерге болгон салыкты кескин көтөрүш керек. 400 канча айыл өкмөтү болсо, бүгүнкү күндө бардыгы тең тилемчидей дотация берет элең. Мамлекеттин көзүн карап отургандар көп, мисалы үчүн. Айылда деле биздин ата салтыбыз боюнча жетим бар, жесир бар, майыптар бар. Алардын жүгүн биз көтөрүшүбүз керек. Биз да салык төлөшүбүз керек. Бул эмне? Жер салыгы. Жер салыгын кескин көбөйтүш керек. Себеби антпесек жердин ээлери ижара баасын асманга көтөрүп туруп, ошолор эле жеп жатат, жергиликтүү бюджетке түшкөн акчанын дайыны жок. Ушул карама каршылыкты дагы жоюш керек мамлекеттик масштабта. Буга президенттин жарлыгы жол берет. Муну ишке ашырган чечкиндүү реформатор, новатор киши керек өлкөгө. WhatsApp номеринизди дагы бир кайталап коюңузчу. 0707 111 747. Эгерде мисалы жанагы үй бүлөлүк фермер деп атпайбызбы? Ошондой нерсени киргизе турган болсок, деги эле мисалы бир айыл чарба багытында саясат реформа жүргүзө турган болсок, биз канча жылда ушул агрардык өлкөлөрдүн артынан кууп жете алабыз, же болбосо айланабыздагы эле мынакей Казакстанды алалы, Өзбекстанды алалы, булар дагы айыл чарба жаатында өзгөчө иштерди алып барып атат да. Буларга канча жылда биз туруштук берип, мындай атаандаштыкты түзө алабыз? Мындай бир географиялык же болсо убакыттай рамка жок. Биз кырдаалды өзгөртө билсек, абал кескин түрдө оңолот.
кырдаалды туура саясат жүргүзсөк, кескин түрдө бардыгын өзгөртүш мүмкүн. Реформалуу жашаш керек. Ойлонуп отурганга бизде убакыт жок азыр. Айыл чарбасын сиздей түшүнгөн адамдар жок болуш керек. Сиздей терең түшүнүктөгү адамдар эмне үчүн айыл чарба министрлигинде көргөзүлбөйт? Биздин бийликтегилер ойлонсо жакшы болот эле, көп жакшы иштер жүргүзүлөт эле деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат. Мисалы ар кандай жерлерге өзүңүз бул жаатта иш алып баргандан кийин жакшы билесиз. Тоолуу жерге өсө турган, андан кийин ысык жерге өсө турган, суук жерге өсө турган, суулуу жерге өсө турган, кайракы жерге өсө турган болуп бөлүнөт да. Анан бизден жогоруда суроо келген эле, бирок мен окуганга жетишпей калдым. Тоолуу аймактарга же суук жерлерге кайсыл өсүмдүктөр, эмнелерди эксек, тексек болот деген суроо болду. Мына чөнтөк телефонуңузду ачсаңыз, НАСАнын программасы бар. НАСАн, Ар бир көчөнү таап алышыңыз мүмкүн. Жашаган үйүңүздүн төрүнө кирип барышыңыз мүмкүн. Бүт дүйнө ошо багбанчылык көз караш менен караганда зоналарга бөлүнүп, кайсы зоналарда кандай өсүмдүктөрдү өстүрүү максатка ылайыктуу экендиги белгилүү. Белгилүү бул нерсе. Жөнөкөйлөштүрүп айтайын, биздин шартка проектировать эткенде суук, салкын абаны жакшы көргөн мөмөлүү дарактар булар алма менен гиляс. Коркпойт булар. Алма өтө салкын жерди жакшы көрөт, гиляс өтө суук жерде да өсө берет, ысык жерде да өсө берет. Бизге кирешелүү өтө жакшы мөмөлөрдүн түрү ушулар. Анан кийин мына Бүргөндү массиви бар, Кадымжай районунда. Көптөгөн жерлер бош жатат азыр. Суу бар. Бадам. Кыргыз бадамы деген брендти дүйнөгө чыгарса боло тургандай шарт бар. Бизде ошо бадамдын Америкадагы эң таркаган жакшынакай сорту бар. Эл аралык базарда өтө турган сорту бар. Ошол жерге миңдеген гектарларга биз бадам тиксек болот эле. Баткенде ушундай жерлер көп, бадам тиге турган. Өрүк маселеси. Мына Ысык көлдүн өзгөчөлүгү бар. Баткендин өзгөчөлүгү бар. Ошол эле учурда биз билбеген дагы өрүктүн жүздөгөн сорттору бар. Түркия биринчи орунда экспорт боюнчачы. Биз изденүүнү да токтотпошубуз керек. Бактарыбыздын структурасын, маани маңызын башка толук өзгөртүшүбүз керек да. Багбанчылык маданиятын мындай өтө катуу пропаганда кылышыбыз керек. Болгондо дагы мына 30 жылдан бери биз көп айтсак келатабыз. Бүткүл дүйнөлүк банк, Азия банкы, USAID көп тренингтерди өткөрдү да, окутуулар. Бирок бул жукпайт экен. Жанакындай жылуу жумшак жерге отуруп, кофе берип, обед берип, окутууларды дагы жукпайт экен. Биз талаага чыгышыбыз керек экен. Колубуз менен жасап көрсөтүш керек экен. Ошол максатта биз өзүбүздүн мен бир тууган энимин үлүш жерине бак тиктик. 2 гектардан көбүрөөк жерге. Кыргызда азыр биз Европаны алып келип койдук. Мына көргүлө, үлгү алгыла, башка деп. Мына бүгүнкү күндөрдө ноокатка жанагы улайбыз деп туруп, биздин баягы калемчелерин алып кетип атышат. Бирок аны менен биз багбанчылыкты өнүктүрө албайбыз. Бизге жаңы, сапаттуу көчөттөр керек. Анан кийин мына элдер көп суроо беришет да, эмне үчүн сиздер өзүңүздөр питомник уюштурбайсыздар депчи. Эмне үчүн бизде үрөн жок деген жалпы маселе бар бизде, Кыргыздачы. Министрлик айтып келет, бизде 109 үрөнчүлүк чарбасы бар эмиш. Биз үрөндү бүгүн кайдан? Америкадан, Франциядан, Германиядан, Түркиядан алып атабыз. Демек ал үрөнчүлүк чарбаларды эч ким тана албайт, тоотпойт, билет, натыйжа бербейт. Формализмден кайтышыбыз керек биз. Биз өзүбүз алдаган жолдон кайтышыбыз керек. Ким алат мындай статусту? Тааныш билиш аркылуу кандайдыр бир жерди ээлеш үчүн үрөн чарбасы деген статус алып туруп, ушундай бир көз боомочулук жол менен өнүгүп аткан чарбалар бар.
Орunu жасасаң өлім әскери кылат дегенде, bunu da açık айтышыбыз керек. Үрен чарбалары, көчөт өсүрө турган питомниктер, булар аябай бул илимий мекемелер болуп эсептелет. Ага илимий персонал керек, тажрыйбалуу жакшы ишчилер керек, лабораториялар керек, материалдык базасы болуш керек, менчик жери болуш керек. Болгондо дагы мындай питомниктер, үрөн чарбалар менчик болуш керек. Айтып жүрбөйбүз биз. Мамлекет чарба жүргүзүү иштерине киришпеш керек. Мамлекеттин милдети таптакыр башка. Мамлекеттин милдети ошо чарба жүргүзгөн кишилерге, жалпы бизнеске, ошонун ичинде агробизнеске келен жол ачып берүү. Шарт түзүп берүү. Мына саган жер, мына саган кенендик, мына деп туруп мүмкүнчүлүк ачып берсе, биздин элдин интеллектуалдык потенциалы дагы, акыл парасаты бардыгы жетиштүү деп ойлойм. Мен элге ишенем мисалы үчүн. Бир ушул чакан багбанчылыкты дейли. Жогоруда мисалы насыя берип анан кийин бирок сөз берип анан бербей атат деген сөз болбодубу? Өкмөт насыя беребиз 22% менен, анан кийин 22 чыгып кетти, 16-15% менен беребиз. Анан сиз мисалы өзүбүз гана аракет кылсак болот деп атпайсызбы? Баштапкы көлөмдө мисалы канча каражат менен багбанчылыкты баштаса болот? Мисал келтирейин. Мына Кореядан келген жигит 2 гектар жерге гилаш тигип атат. Биз калькуляциясын чыгардык. Баш аягы болуп $10,000 кетет экен. 2 гектарга. Бир жаман машинанын акчасы. Азыр ар үй бүлөдө 3-4 машина бар. Үлгү болсун деп, мен ошо балага кече эски жанагы темир саткан базарга барып, өзүм карап туруп, жанагы дарбазасын, эмелерин бардыгын кестирип, бардыгын жасап көрсөттүм. Ошол баланын иши башкаларга үлгү болсун депчи. Жөнөкөй эле. Кээде биз жөнөкөй иштерди аябай кандайдыр фантазия менен татаалдаштырып кабыл алабыз. Менин колуман келбейт дегендер кандайдыр бир өксүктүк бар. Кутулуш керек андай мүнөздөнчү. Дүйнөдөгү канчалык алдыңкы технологиялар жетишкендиктер болсо, адам баласы жасайт. Негизги байлык биздин бул адам бала, адамдык ресурс. Биз жанакы кандай бир одонураак айтканда, жанакы ушак менен жашабай, илим менен, техника менен, ой жүгүртүү менен жаратмандыкка өзүбүздү багыттасак, биз тез эле өзгөртөбүз турмушубузду. Бул жакта бир суроо келип тур, алмалардын түбүнө кандай дарыларды салса жакшы болот дейт. Эми мындай да, бул агрономду бере турган кеңештери, бизде специалисттер бар. 1 жылдык мероприятие түзүп берет. Кайсы айда кантип дарылаш керек, кантип жаңы көчөттөргө мүнөлөтүлгөн, бул жаңы төрөлгөн бөбөктөй. Стерил жалаякка чөргөйсүз. Артыкча мындай кесип коесуз 70 сантиметрденчи. Кичке эле болот да, массасычы. Бөбөккө окшоп аз азык жейт. Күмөндүү кандайдыр кыкты салып, башка азык берип, ура болуштун кереги жок. Чоңоюп мөмө байлаганда, ошого жараша биздин адистердин кеңеши боюнча каалагандай азыктарды беришиңиз мүмкүн. Азыр айрыкча тамчы сугат системасынын жардамы менен органик жерсемиткичтерди берсе болот. Бунун жолдору көп. Эң жөнөкөй жолу бул баягы эле өзүбүздүн кык күйдүрүлгөн. Биз кыкты туура пайдаланганды билбейбиз. Мисалы үчүн, жаңы кык бул көчөттүн биринчи душманы. Ал жерде көп корт кумурскалар болот. Мен эми инженермин, агрономиялык тилде кенен түшүндүрүп бере албайм, бирок бул жөнөкөй эле эрежелер. Жер салыгын эмнеге көбөйтүп атасыңар дейт. Жогоруда айтпадыңыз, мисалы жер салыгын бир аз көтөрүшүбүз керек депчи. Анан бул кайсы бир деңгээлде жерди иштетүүнү мындай натыйжалуулукка жетелөөбү же? Албетте. Мына мисалы үчүн биз быйыл жылда 100 гектарда жерди, 200 гектар жерди 15 000 сомдон төлөп алабыз. Чоң акча. Туурабы? Ал кандайдыр бир Ахметтин же Мехметтин чөнтөгүнө түшөт дейлик. Туурабы? Эгер жер менчик болсо,
мен даярмын. Ошол мисалы үчүн 30 миң төлөп бергенге даярмын. Эгерде жергиликтүү бюджетке түшсө. Түшүнөсүзбү? Биз кыргыздын уулу катары, кыргыздын жараны катары мен даярмын жүк көтөргөнгө мисалы үчүн. Айылдагы окутуучулар, врачтар бар, пенсионерлер бар, айттым го, жетим бар, жесир бар, майып бар депчи. Эмне үчүн биз аны өкмөттүн мойнуна жүктөп коюшубуз керек? Албетте, буну көп жакпайт менин бул сунушумчу. Бирок бул керек да. Чындыкка, ийгиликке жетүүнүн жолдору дайым эле мындай асфальт болбойт. Оңой болбойт, Оңой болбойт. Таштак болот. Бирок биз ушул оор жолду басып өтүшүбүз керек. Чыдашыбыз керек, жолду белгилешибиз керек. Эң акырындагы натыйжа бизге жакшы болуш керек. Жакшы, түшүнүктүү. Ар бир проекттин натыйжасы анын өзүн-өзү актоо мөөнөтү деген бар. Экономикалык категориялар менен ойлоно билишибиз керек. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөр дагы жылуу өздөрүнүн сөздөрүн, каалоо тилектерин узатты. Пайдалуу болду дейли. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз айыл чарба багытында сүйлөштүк. Студиянын коногу Манас Саматов фермер Манас мырза болду. Ал эми программаны мен Таалай Мамбетов алып бардым. Бизди Насыйкат радиосу же болбосо телеканал Марва деген аталышты издесеңиз сөзсүз түрдө таба аласыздар. Ар жекшемби күнү кечки саат 8:00 күжүрмөн программасын көрүңүздөр.